Южный магистраль Барпалықов көшесінің кесішіне жақын жерден үй сатылады туғандар. Шардың түштік тарауы болып қалады. Так, сатылушы үйге бару үшін сіздер Южный магистраль Барпалықов көшесінің кесішіне Круговойдан біраз батышты қарай келесіздер, оң тарапқа қарай келсеңіздер, мындай бері қарай кірген көше бар, түз кірсеңіздер, Абдышата дүкенін көре аласыздар. Ошол жерден оң тарапқа бұрылсаңыздар эле Көкташ 51-ші даректе сатылушы үй жайгашкан. Анан айраз айтсаңыздар, бул жерде 100-ші автобустун конечный жана 200-ші маршрутка да бул жерден жүрөт. Үй жакка чейин дагы жүргөн маршрутка бар экен туугандар. Так, эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Айта кетчү нерсе, бул жерде Код курулуш компаниясы көп кабаттуу үй салып аткан жүрөт туугандар бул жагы. Бул тарапта дагы ушундай көп кабаттуу үйлөр салып аткан жүрөт экен туугандар. Андан ары мынакей туугандар, келе жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек 2-ден көрсөңүздөр Көкташ 51-ши дарек болуп калат туугандар. Сиздер өйдө жактан ТЦК тараптан мындайына келсеңиздер болот, Южный магистраль менен мындайынан биримдик көчө Тагай бий тараптан мындайына келсеңиздер деле болот туугандар. Жолдор мынакей кенен электр энергиясы бар, суу бар экен туугандар. Жалпысынан жердин аянты Кызыл Китебинде 4-3 соток, фактически 4-7 сотоктай бар экен туугандар. Так, чыгыш чегара мына бул жактан башталат. Анан дарбаза, калиткасы батыш чегарасына бул жерге чейин, забор бүткөн жерге чейин. Так, дагы эмне маалымат? Жолдор мынакей кенен кошуналар райондун көрүнүшү туугандар. Андан ары коросуна кирип эми калган маалыматты бир жекеден берейин. Мектеп боюнча айтсак, бул жакта селекциянын мектебине жолбосо түз түшсөңүздөр биримдик көчөсү. Бул Тагай бий тараптагы жаңы мектепке барса болот туугандар балдар. Мечиттер бар. Бул мына сатылуучу үйдүн короосу. Алды тарабы ушундай чоң навес, ылдый тарабына машина койсоңуздар болот, шебен төшөлүптүр. Бул жагына бир аз жер жемиш эгесиздерби же кошумча курулуш кыласыздарбы? Үйдүн ары жагында дагы бош жери бар экен туугандар. Анан бул жерде 8ге 8 болгон пеноблок менен салынган үй. Жана бул жакта 9га 6 болгон чоң времянка туугандар. 9га 6 ошол общий бир бөлмө. Негизинен азыркы учурда квартиранын турат экен туугандар. Же швейный цех катары иштесеңиздер деле болот. Дагы эмне маалымат? Участок мына бийик забор менен тосулган, сыртка жаткан жана септиктер деле бар туугандар. Үйдөгү раковинанын суулары, башка суусу куюлган септиги дагы бар экен. Отопление, паровое отопление. Бул жактан көмүр менен жылына качуу үйдү жылытат. Так. Бул жана дагы бош участок. Аларды азыр видеонун ичинде көргөзөм. Биринчи болуп силерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Киргенде ушундай прихожкасы, түндүк тарабынан терезе, темирден болгон решеткасы. Бул жакка карай кирсек, тамактануучу бөлмө, кухня, раковина орнотулуп суу чыгарылган, батыш тараптан терезе, полдор мындай ламинат, отоплениянын батареялары. Бул жакта болсо душ, отопление батареялары орнотулуптур. Анан бул жагында зал. Окей. Түштүк тарабынан терезеси. Бул жакта болсо мына спальня бөлмөсү туугандар. Спальня бөлмө. Андан ары кале сатуучунун коргосундамын. Бул жакта 9-6 болгон времянка, склад. Анан үйдүн бери жагына өтсөк, ушундай бош жери, азыркы учурда мондай жаш бактар бар экен. Негизинен бир курулуш кылсаңыздар деле болгудай көрүнөт. Чыгыш чегара мына сетка менен мондайдан келип, бул жакта бул кошунанын үйү. Ортодо бир аз аралык бар экен кошунанын үйү менен болгон ортолукта. И арты тарабында дагы ушунча бош жер жана мондай жаш бактары, забор үчүн куюлган фундамент. Батыш чегара мына бул жактагы кошунага чейин. Үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Так, дагы эмне маалымат туугандар? Бул жакта отопление котел жайгашкан бөлмө туугандар. Басы болсо бул үйдүн $50,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0505 40 61 83. 0505 40 61 83. Лайктан басыңыздар туугандар. Ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.